Саламаттык сактоо министрлигине ушул ички системадагы врач эмес, сырттан башка адам коюлду дегенге көп адамдар нааразычылык көрсөтүп жатышат. Бул логика деле туура. Ошол ичиндеги тармактагы системаны билген адам керек деп элдер айтышат. Бирок мен ойлойм, бүгүнкү күндө бул тандоо туура кылынды. Анткени ошол реформа кылыш үчүн, ошол системаны өзгөртүш үчүн башка көз караш керек. Сырттан дагы адам керек. Сөзсүз түрдө ошол жерде өмүр бою иштеген адам болушу керек дегенге мен кошулбайм. Аны биз көрүп жатабыз. Керек болсо ошол эле башкы прокуратурага дагы, ички иштер министрлигине дагы сырттан башка адамдар коюлушу керек деп ойлойм. Анткени реформа кылыш үчүн жаңы көз караштар керек, жаңы ойлор керек, жаңы идеялар керек. Ошол жерде өмүр бою иштеген адам эч нерсени өзгөртпөйт экенин мен көрүп жатам. Мен эч кимди жамандабайм, бирок реформа кылыш үчүн, өзгөртүүлөрдү кылыш үчүн сырттан адам керек деп мен ойлойм.